Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Британ өкмөт башчысы жана Иран президенти 35 жылдан бери биринчи жолу жолугушту. Эки мамлекеттин лидерлери Дэвид Кэмерон жана Хасан Раухани Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясында 24 сентябрь күнү жолугушту. Алар ислам мамлекети террорчул уюмунун жоочулары тарабынан келип жаткан коркунучту белгилеп, террорчуларды колдоону кыскартуу үчүн бардык мамлекеттер көп аракет жасаш керектигине макул болушту. Тегеран жана Лондон эки тараптуу мамилени жакшыртуу жана Ирандын ядролук программасы боюнча узак мөөнөттүү келишимге жетишүүнү өзгөчө маанилүү экенин белгилешкен. Япония Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизди. 24 сентябрдан тарта санкция салынган банктардын катарында Сбербанк, Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк жана Газпромбанк бар. Япон өкмөтү санкцияга Орусиянын Украинадагы кризистеги ролу себеп болгонун белгилеген. Япон өкмөтүнүн баш катчысы Исида Суга ошондой эле Курил аралдарына Орусиянын жогорку даражалуу чиновнигинин келишине да каршылык билдирген. Курил аралдарына кирген Итуруп аралына президенттик администрациянын башчысы Сергей Иванов барган. Япониянын Орусияга Крымды кошуп алгандан кийин санкцияларды киргизген. Эми ал санкцияларды кеңейтүүдө. Өздөрүн халифат аскерлери деп атаган ислам мамлекети менен байланышы бар топтун мүчөлөрү Франциянын Алжирде барымтага алынган жараны Эрве Гурделдин башын алды. Террористтер барымтадагы адамдын өлүмүн адаттагыдай видеого тартып, Франция өкмөтүнө кандуу жолдомо деп атап коюшкан. Алжирге турист катары келген соң Гурдел ижарага кичинекей батир алат. Тоолуу жана токойлуу жерлерде азыркыга чейин исламчыл топтор өз бийлигин жүргүзүп келишет. Шейшемби күнү Бириккен Улуттар уюмунун отурумунда Франциянын президенти Аланд биздин өлкө мындай интригага алгачкы рет кабылып жаткан жери жок. Эч качан артка чегинген эмес, тескерисинче кайрадан күчтөнөт. Башка өлкөлөр мындай жырткыччылыкка туш болуп келишкен. Мындай окуяларга биз глобалдуу түрдө бат жана эффективдүү жооп кайтарыбыз керек, деди өз кебинде. АКШ жана коалициялык күчтөр Сирияда жоочуларга соккусун улантты. АКШнын борбордук командачылыгынын 24 сентябрдагы маалымдоосуна караганда, бутага жоочуларга киреше алып келип жаткан мунай иштетүүчү чакан заводдор жана башка объекттер алынды. Сауд Арабиясынын жана Бириккен Араб Эмираттарынын аба күчтөрү да чабуулга катышууда. Сирия аймагына сокку урууга Дамаск бийлиги өз аймагында жайгашкан жоочулардын Иракка кол салуусун токтото албашы себеп болгонун Бириккен Улуттар уюму тарабынан айтылган. Орус бийлиги эгемен мамлекеттин аймагында аскердик аракет жүргүзүш үчүн Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечими керектигин эскертүүдө. Парагвай дарыясынын жээгинде жеке кеме сууга чөгүп, 3 адам мерт кетти жана 13 адам дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу Газета.ру гезити маалымдады. Маалыматта айтылгандай, жогорудагы окуя элдер жашаган Кармело-Паральто аймагында Парагвайдын Борбор шаарынан 600 км алыстыкта жайгашкан жерде катталган. Кеменин ичинде 27 киши, алардын ичинен 16 бразилиялык турист жана экипаждын 11 адамы бар болгон. 27 адамдын ичинен 11 жээкке сүзүп чыгышкан. Азыркы учурда иликтөө иштери уланып жатат. Уникалдуу чачтарач. Роберто Перес АКШнын Техас штатынын түштүгүндө жайгашкан Сан-Антонио шаарынын жылдызы. Кесиби боюнча чачтарач. Оба, өзгөчө эч нерсе жок, бирок бул чачтарачка кирээрде баналдуу чач жасалганы күтпөй эле койсоңуз болот. Чачтарач өз кесибинин эң мыкты билген гений десек жарашчудай. Ал кардарлардын чачына болуп көрбөгөндөй мыкты сүрөттөрдү тартат. Робертонун жасаган иштери менен таанышсаңыз, көпчүлүктөн өзгөчөлөнүү эмне экенин байкайсыз. Өзүнүн шедеврлерин бритва жана кайчынын жардамы менен жараткан чачтарачка белгилүү жылдыздар жана теле алып баруучулар кайрылышат. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.